Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Hazır şol internet tarmağına bir kıskaça video görüp kaldık da. Şol bizdin musulmandardын ortasına fitne salуу, buzukuluk salуу maksatında Abdulmomin degen bir hizbi akidası özü buzuk, kaçkın, kayakta kaçıp жүргөнүн dayınsız bir hizbi akidasındагы bir adam. Şol Kırgızstanımızdagı din erkinçilik tuuralуу bir akara sözdөрдү айтыптыр da. Эми өзүң каякта жүрөсүң, өзүң кайда качып жүрөсүң, Кыргызстанды көрбөй туруп ардеңке сүйлөш керек да. Билбей туруп ардеңке сүйлөш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш-шейтонир-ражим ва атакум мин кулли ма саалтумуhu ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха иннал инсана ла залумун каффар." Садакаллахул азим. Бул аят калимада Кудай Таала айтат: "Биз силерге силер сураган ни'маттардын баарын бердик" дейт. Эгер Кудайдын силерге берген ни'маттарын эсептөөнү кааласаңар, анын эсебине жете албайсыңар. Албетте инсан бирок ошол берген ни'маттарга нанкөр болду дейт да, залым болду, нанкөр болду дейт. Мына ошол Кыргызстандагы ни'матыбыздын кадырын билели мусулман бир туугандар. Кыргызстанда алхамдулилла дин эркинчилик болуп көрбөгөндөй кеңири заман азыркы учурдачы. Дин эркинчилик ушунчалык деңгээлде 3,5 миңдин тегерегинде мечитибиз бар. Мечитибизде алхамдулилла мечиттерибизде азандар айтылып атат. Мектептен көп мечитибиз бар Кыргызстандачы. Мечиттерибизде азандар 5 убакыт намазда айтылып атат. Кече көрдүк го, кече Кудай Таалага жеңил эле экен. Кудай Таалага ушул бир кичине көрүнбөгөн bir вирусту жөнөттү Кудай Таала. Мына ошол ни'маттын кадырын билбедик эле, кичине bir көрүнбөгөн вирусту жөнөттү. Ошол вирустун айынан бири-бирибиз менен көрүшө албай, учураша албай калдык го. Кудай Таала жазалабасын экен. Кудай Тааланын ни'маттарына инсан эгер Кудайдын берген ни'маттарына залым болуп, нанкөрчүлүк кылса, ошого шүгүрсүздүк кылган болсо, Кудай Таала жазалап коюштук, ушул ни'матты алып коюштук жеңил эле экен да. Көрүнбөгөн вирус менен канча убакыт коркуп калдык ошол жерде. Ушинтип окуй албай калабызбы деп, ушул вирустан коркуп калабызбы. Алхамдулилла ошол оорусун алып, алхамдулилла азыркы учурда мечиттерибизде ушундай бир эркин болуп атат. Мечиттерибизде ушундай эркинчилик заман болуп атат. 5 убакыт намаз, азандар айтылып атат го мечиттерибизде. Мына Кара Суу районунун өзүндө, Кара Суу район, биз Кара Суу районунда имамбыз, Кара Суу районунун өзүндө 240тан ашуун мечитибиз бар. Алхамдулилла 20дан ашуун 80 жума мечитибиз бар. 80 жерде жума баяндар өтүлүп атат Кара Суу районунун өзүндө, бир райондо. Кандай дин эркинчилик керек бизге дагы? Бирөө азан айтып атканга, бирөө намаз окуганга, же бирөө 5 убакыт намазга чыгышыңызга, же жума намазга чыгышыңызга бирөө тыюу салып атабы? Эч ким тыюу салган жок. Анан көрбөй туруп ал жактан туруп алып туруп бул жактын нерсесин билбей туруп анан кийин интернеттен баатыр болгондун кереги жок да. Өзү ошо сүйлөп аткан адамдын акидасы өзү хизби акидасычы. Хизби акидада, хизби исламды жаман көрсөтүп аткан өзү силер го. Ошол аркандай баягы гайри диндер ислам террорист деп баягы аркандай сөздөр чыгат го. Ислам терроризм, ислам мындай, ислам тигиндей деп аткандар силердин кесепетиңерден болот. Силер ошол хизбилердин кесепетинен болуп атат. Өзүң исламды жаман көргөзүп жүрөсүң, аркандай фитналарды салып. Андан кийин Кыргызстанга асыласың. Кыргызстанда ушунча мусулманга асыласың. Ушунча имам, диндин кызматында жүргөн ушунча имамга асыласың. Тилди тыйыш керек. Кичине арканы карап туруп, анан кийин иш кылыш керек. Аллах Таала мына ошол жалпы дин кызматында жүрүп аткан мусулман бир туугандарыбыздын жалпысына хидая туура жол насип кылган болсун. Аллах Таала мына ушул мамлекетибизге эркиндик заманды ушундай бир шарттарды түзүп берип аткан мамлекет башчыбызга жана жалпы дин кызматкерлерине Кудай Таала өзү берекесин насип кылган болсун. Мына жана ошондой эле жана немеде бизде баягы неме жөнүндө Абдулмоминдин дагы бир сөзү турат аркасындачы баягы Израилдеги Палестинадагы мусулмандар жөнүндө эч кандай сөздөр болбой атат, эч кандай сөз сүйлөнбөй атат деген сыяктуу сөздөр. Жогорку кеңеште сүйлөнүп атат го, жогорку кеңеште. Дагы кандай нерсе керек? Мечиттердин бардыгына дуа кылып атат. Ким дуа кылба деп атат? Бардык жерде дуа кылынып атат, дуалар айтылып атат. Жогорку кеңеш мына ошол айлыкты канчасын бөлүп берели ошолорго, жөнөтөлү. Ошолорго коридор ачып бер деп жогорку кеңеш ошол нерсени өзү талап коюп атат. Өзү ошого не. Дагы кандай дин эркинчилик керек дагы бизге? Жана сөзүмдүн башында айткан инсанга Кудай Таала ушундай ни'маттарды бердик, бирок нанкөр болду инсан дейт го. Мына ошондой нанкөрлөрдөн болбойлу. Кудай Таала жалпыбызды нанкөрлөрдөн, берген ни'матына нанкөрчүлүк кылган, шүгүрсүздүк кылган инсандардан кылбасын. Кудай Таала жалпыбызга мына ошол ни'матты даимий кылган болсун. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.